Өткөндө кызыкта бир жигит айтат, мен ушул Мухаммадка бир кыз менен сүйлөшүп жүрөм. 2 жыл болду, өтө ыймандуу, өтө таква, өтө жакшына кыз, тахажжудка да турат, кээде мени да ооз ачарга ойготот дейт. Ушундай ыймандуу кыз 2 жылдан бери сүйлөшөмүн дейт да. Эми ушуну сизден сурап атам, эмне кылам, үйлөнсөмбү, башка кылсамбы, үйлөнбө? Ыйманы көрүнүп эле турат кандай деңгээлде экендиги, кандай экендиги. Ыймандуу кыз ким менен сүйлөшөт? Тахажжудта Раббысы менен сүйлөшөт. Эркектер менен сүйлөшпөйт, ата-энем менен сүйлөш. Эгер мага үйлөнө турган болсоң, мынтип түнү менен сүйлөшө турганын кереги жок. Чындап багымдатка, ооз ачарга, жабырга ойготушту каалайсыңбы, анда мага үйлөн деш керек. Жылдап сүйлөшпөйт. Урматтуу деп түшүндүрүп айттым да анан. Ойлонуп калды. Себеби шайтандан болгон сүйүүсү аны кыйнап атат да.